Кайненем бар, келинди кабыл алган жок. Жумушчу катары кабыл алды. Анткени мен ал үйгө барганда мен келин катары барбай, мен кызматкер катары барчумун. Күйөөм айдоочу болуп иштечү. Анан ичип алып мени уур токмок кылчу. Анан салыштырчу элдин аялдары менен, аяштарыбыз менен. Мен менен көчөгө баскандан уялчу. Сен сулуу эмессиң, сен өзүңдү карабайсың. Сулуулукту ойлончу эмесмин. Азыркы учурда чынын айтканда тишим жок болчу. Тиш салдырып, өзүмдү карап баштагандан кийин уже алам мага көзүмө башкача көрүнүп калды да. Чүй областуна караштуу Сокулук району, Гавриловка айыл өкмөтүнө караштуу Шалты айылында жашайм. Азыркы турган учурум 10 жылдан бери ушу жердин маселесин чече албай келатабыз. Фундамент куюп койгонбуз. 10 жыл мурун куюп койгонсуздар. 10 жыл мурун куюп койгонбуз. Ошо 10 жылдан бери ошол маселебиз чечилбей келатат. Балдарымдын пропискасы жок болуп атат. Мен ушу балдарымды мекемеге ооруп калганда кайрылалы десек, азыр бүт жакта прописка талап кылып атат. Бийлик өкүлдөрүнө Сабдар Жапаров, Канчыбек Ташиевичтерге кайрылат элем. Ушул жер маселеси мага мыйзамдуу түрдө чечип бериңиздерчи. Чоң ата, чоң энеңизден калган жер экен. Чоң атам Ахматов Казыгул, чоң апамыз Ахматова Сатипадан калган жер. Ошо мага как мурагер катары мага ошол жерди дарственный кылып өткөрүп беришкен да. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, алдыңыздарда турган 37 жаштагы Элиз айым Чүй облусуна караштуу Сокулук районунун тургуну. Элиз айым жалгыз бой энелердин катарын толуктайт. Азыркы учурда 3 баласын окутуп, тарбиялап, өзү өстүрүп жаткан мезгили. Бизди чакыргандыгынын себебин азыр өзү кенендештирип айтып берет. Өзүңүздү алгач тааныштырсаңыз, кимсиз, кайдан болосуз, анан эмне себептен ошол видеого тартылып жатасыз? Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ахматова Элиза Асылбековна. Чүй облусуна караштуу Сокулук районунун Гавриловка айыл өкмөтүнө караштуу Шалты айылынан 1989 жылы 7-июлда жарык дүйнөгө келгем. Азыркы учурда менин кайрылып жатып аткан себебим турмуш маселеси боюнча кайрылып жаттым эле. Азыркы тапта жалгыз бой энемен, 3 баланы тарбиялап келем. Өзүм бала бакчада тарбиячы болуп эмгектенем. Бош убактымда подработка жумуштарга чыгып иштейм. Үй бүлөлүк маселе боюнча айта кетейин, жолдошум менен ажырашып кеткем. Азыркы учурда 3 баланын бүт карамагы менин мойнумда болуп жатат. 2 балам мектепке барат. Бирөө 4-класс, экинчиси 1-класс, үчүнчүсү болсо бала бакчага барат. Азыркы учурда биздин көйгөйүбүздү чечип бериңиздерди суранат элек. Азыркы учурда кайрылганымдын себеби ушул балдарымды өзүм жалгыз багып келем. Ушул тапка чейин бош убактымда подработка жумуштарга чыгып иштечүмүн. Кандай жумуштарды кыласыз өзүңүз? Талаачылык жумуштарды көбүнчө биз бош убактыбызда азыр талаачылык жумушу токтоп калганына байланыштуу подработка, үй жыйнама, үй тазаламай жумуштарга чыгып, ушул 3 баламды жалгыз өзүм багып келем. Анан күйөөңүз каршы болгон жокпу? Күйөөм каршы болгон жок. Азыркы учурда күйөөмөн дагы эч кандай жардам бербейт мага. Өзүм азыркы учурда балдардын мектебин, садигин, бала бакчасын өзүм айына 25 000 зарплата алам. Зарплатам эчтекеге жетпейт. Балдарым ооруганда көбүнчө частныйга, мекемеге кайрыла албайбыз, анткени пропискабыз жок. Балдарым ооруп калганда бүт акчам бар тең ошо лечениясына, дарыланганына кетип калат. Балдардын жеген ичкендери болот, продукты болот айына, баскан турганы болот. Мектептерде, садиктерде майрамдар болот. Майрамдарга дагы формаларды алып беребиз. Бүт ата эне мен өзүм камсыздайм балдарымдын. Баскан турган эмеси баарын көзөмөлдөп, бүт баары менин мойнумда да. Жолдошуңуз менен 2 жолго түшүп кеткениңиздин себеби кандай болду? Жолдошум менен 2 жолго түшкөн себебибиз арак ичкендин кесепетинен кол көтөрүп, семейный насилияга душар болуп, аргасыздан ажырашууга туура келди.
ичип алып келип сабап, көп үстөмдүк кылып, мен ушуга чейин 11 жыл жашадым. Баарына чыдап келдим, оңолотпу деп. Эч кандай оңолгон жок. Наоборот, кайра агрессия менен жооп берип, уур токмокко ала баштаганда жыйынтыгында чечим кабыл алып, 2 жолго түшөлү деп сот аркылуу ажырашууга туура келди. Мыйзамдуу түрдө 6 октябрда 2 соттун отурумунда каралып, судья менин тарапка чечип, экөөбүздүн күбөлүгүбүздү ажыратууга уруксат берди. Көп кордук көрдүм. Кайын журтум өтө начар адамдар. Кайненем бар, жакшы кабыл албай, мени начар кабыл алып, мен барган күндөн баштап эле мага тескери мамиле жасап, жакшы мамиле кылган жок, келиндей кабыл алган жок, мен бөтөн кишидей кабыл алып, ошол күнгө чейин мени ошондой себепке душар кылдырып, эң аянда мен начар келин болуп чыгып, эң аянда мени жаманатты кылып, бала жолдошум тараптан көп курдукту көрдүм да, кыскача айткандачы. 11 жыл жашаптырсыз. 11 жыл Биринчи жашадым. эле келин катары эмес, сизди мындай жумушчу катары кабыл алды жагандай. Жумушчу катары кабыл алды. Анткени мен ал үйгө барганда мен келин катары барбай, мен кызматкер катары барчумун. Барып, бүт кызматыман кылып, жыйынтыгында мен жаман болуп кетчүмүн. Ошого болду билбейм, жолдошумдун көз карашы өзгөргөндөн өзгөрүп, эң аянда кол көтөрө баштады. Элдин аялдары менен салыштырчу. Мындай кереги жок вещьтей кабыл алышчу да меничи. Кандай уур токмокко алгандыгын айтып берсеңиз. Ичип келгенде үстөмдүк кылчу. Акча мен зарплата алганда экөөбүздүн урушубуз ошондо башталчу. Мен иштебей үйдө отурган күндө деле жашырынып айтпай подработка жумуштарга чыгып, акча таап келчүмүн. Таап келгенде башталчу экөөбүздүн урушубуз. Мен иштеп таап атам, сени камсыз кылып атам. А на самом деле, чынын айтканда, ал таап келген акча эчтеке жетчү эмес. Балдардын жеген эле продуктысына эле иштетчүмүн, а так на самом чынын айтканда, кийим кечесине жетчү эмес. Көбүнчө ата энем жардам берчү. Ата энем жардам берип, эң аянда тажаганда жардам да бербей калышты. Күйөөңүз эмнеде иштечү? Күйөөм айдоочу болуп иштечү. Тапкан акчасы эчтеке жетчү эмес, кыскасы айтканда. Иштеп келет, келип ичет. Анан ичип алып мени уур токмок кылчу. Анан салыштырчу, элдин аялдары менен, аяштарысы менен салыштырып, эми балдарым кичинекей болгонуна байланыштуу эч жакка да чыга алчу эмесмин. Чыксам жанагындай күнүмдүк эле жумушка чыгып иштеп келчүмүн. Салыштырганда кандай? Алар жакшы дечү же сулуу дечү, эмне кылчу? Сулуу дечү, өздөрүн карачы. А мен болсо болгон тапкан акчамдын баарын үй бүлөгө жумшачумун. Ушу балдарым ачка калбасын, ушу балдарым ооруп калбасын, ушу балдарым эч нерседен кем кылбасын. Бүт өзүм ата энемен кандай мээрим көрсөм, ушу балдарыма да ошондой мээрим бергенге аракет кылып, тапкан акчамдын баарын ушу балдарыма жумшачумун да. Күйөөңүз аяштарың сулуу, сен өзүң карабайсың деп сизди ошентип айтчу. Ошентип кемсинтчү. Анткени мен менен көчөгө баскандан уялчу. Мен уялып, аяштардын көзүнчө мени көп кемсинтип басынчы. Сен мындайсың, сен тиндейсиң, сен сулуу эмессиң, сен өзүңдү карабайсың. Каяктан өзүмдү карайм? Эгер балдарга көңүл керек да, балдарым каралбай калса ооруп калат. Таап келген акчаны ушу балдарым эчтекеден камсыз кылайынчы, ушулар эчтекеден кем болбосунчу. Эл жегенди жесинчи, элдин балдары жеп атса, бала деле жегиси келет экен да. Анан балдарым суранат, тини жейбиз, муну жейбиз деп. Жашымын баары иштеп таап келген акчама ушу балдарым ачка калбасын, ушулардын баарын керектүү нерсесине жетсинчи деп мен аракет кылчумун да. Сулуулукту ойлончу эмессиң? Сулуулукту ойлончу эмесмин. Азыркы учурда чынын айтканда тишим жок болчу. Тиш салдырып, өзүмдү карап баштагандан кийин уже алам мага көзүмө башкача көрүнүп калды да. Кой, ушу аракет кылайын, ушу балдарды багайын, мен татыктуу эне болоюн, билимим бар. Билим алгандан кийин элди көрүп өзгөргүм келет, ушу балдарым эчтекеден кем болбосун деп ушунча аракет кылам да. Бирок аракет кылган менен эчтекеге жетпейт, чынын айткандачы. Тишиңизди жаңыдан салдырдыңызбы?
жаңыдан салдырдым. Эми жаңы жашоо баштайын деп, өзүңүздү карайын деп чечтиңиз. Өзүмдү карап, ушу балдарыма татыктуу эне болуп, ушу балдарым эме жер карабай эл карасын, билим алышсын, жакшы балдардан болуп чоңойсун деп аракет кылып тарбиялап келем азыркы учурдачы. А бирок сиз өзүңүздү карап, сиз дагы сулуу, ар бир айым сулуу да эми. Ар бир айым сулуу. Мен өзүмдү чынын айтканда быйылкы жылдан баштап карай баштадым. Анткени аял киши сулуу болуш керек экен да. Биз кандай сулуу болуп, кандай нур чачыратсак, балдарыбыз да ошону көрүп, бизди көрүп да жылмайып, кубанычтарына чек жок болуп, аябай кубанып турган маал болот экен да, мындайча айткандачы. Демек, сиз өзүңүздү карай баштаганда, сиздин көзүңүзгө дагы күйөөңүз мурдагыдай сулуу көрүнбөй калды. Кандай дейсиз? Ооба, анткени аял киши сулуу болуш керек экенине мурун билчү-билмесмин. Азыркы учурда өзүмө кам көрүп, өзүмдү сүйүп, өзүмө мотивация берип, мен күчтүү болушум керек, мен ушу балдарды бутка тургузушум керек, ушу балдардын эртеңки келечегин куруп беришим керек, аракет кылып, болгон күчүмдү жумшап келип атам азыркы учурда. Азыр сиздин үй жайыңыз барбы? Азыр жер маселеси боюнча чакырдыңыз эле. Ошол жер маселеси боюнча айтсаңыз, мен билишиме караганда, сиздин чоң ата, чоң энеңизден калган 10 сотик жерди, фундаменти бар 10 сотиктеги жерди мыйзамдуу өзүңүз кызыл китебин ала албай жүргөнүңүздү айтып жатасыз да. Ошону айтып берсеңиз, кантип эле 10 жылдан бери документ турулап бербейт? Бул кайсыл айыл өкмөт экен? Чүй областына караштуу Сокулук району, Гавриловка айыл өкмөтүнө караштуу Шалты айылында жашайм. Азыркы турган учурум ошо Гавриловка айыл өкмөтүнө Картаңбаева Дарика Үсенбаевнага кайрылганбыз. 2025 жылы 30 июнда арыз жазып кайрылганбыз. Бирок арыз жазганыбыздын маянасы чыкпады. Анткени айыл өкмөтүнө жер адистеринин эмесинде каралып жатат деди. Бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок. Айлабыз кетип, кайра эмеге. Сиз кандай документтерди жөнөттүңүз эле ага? Арыз жөнөткөн болчумун. Биринчи арызыңыз экен, бул жер документ берүү боюнча арыз экен. Кийинки арыздар кандай? Кийинки арыздарыбызды Гавриловка айыл өкмөтүнө эч кандай маянасы чыкпаганда биз эмеге Ташкулов акимге кайрылганбыз. Акимден кандай ответ болду? Каралып атат, мыйзамдуу түрүндө чыгарып беребиз деген боюнча ошол өйдөн эч кандай жыйынтык чыккан жок. Фундаментти куя бергиле деди. Куюп 10 жылдан бери ушу жердин маселесин чече албай келатабыз. Фундамент куюп койгонбуз. 10 жыл мурун куюп койгонсуздар. 10 жыл мурун куюп койгонбуз. Ошо 10 жылдан бери ошол маселебиз чечилбей келатат. Балдарымдын азыркы учурда пропискасы жок болуп атат. Мен ушу балдарымды мекемеге ооруп калганда кайрылалы десек, азыр бүт жакта прописка талап кылып атат. Мен ошол жердин документин бүтүрүп, мыйзамдуу түрүндө кызыл китебин, решениясын чыгарып бербей атат да айыл өкмөтүчү, кайрылган боюнча. Анан балдарымды прописка тургузуп ошол жерге, мыйзамдуу түрүндө ошол жерге үй салсакпы дегенбиз да. Ата энем бир туугандарым баары тең жардам берип, ошо үйдүн эмесин дубалын көтөрүп, куруп бергенге жардам берген жатышат да. Азыркы учурда каякта жашап жатасыз? Азыркы учурда ошо Гавриловка айыл өкмөтүнө караштуу Шалты айылында жашап жатам. Бул Сокулук райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Ташкуловго кайрылган арызыңыз. Бирок жыйынтык каралып атат дейт ошо боюнча. Бирок акыркы жазылган арыз качан экен, көрсөтпөңүчү числосун. Бул жерде 2008 ай экен, 8 ай 14. Демек августта жазылган. Августта. Биз бирок 10 жылдан бери эле кайрылып келем деп кайрылып ал арыздар каякта? Өзүнө таштайсыздар? Өз өзүнө таштайбыз. Бизге көбүнчө ошо жазган арыздарыбыздын эмесин бар тең ошо айыл өкмөтүндө каралып атат. Бирок акыркы эмеске эметкенде Картаңбаева Дарика эжеден келген эмес, мына жер маселеси боюнча эмеси каралып жатат деген. Мен окуп берип коеюн эми көрүүчүлөргө. Гавриловка айыл өкмөтүнүн арызды карап чыгып, сиздердин сурооңузду Гавриловка айыл өкмөтүнүн жер комиссиясынын кезектеги жыйынында карала тургандыгын билдирет дейт. Бунун числосун качан жазыптыр? Бул 2025 жыл экен. Ошондо июндун 7-синде жазылып атаптыр, 7-июнда кагаз сиздерге келиптир. Айыл өкмөт тараптан келиптир да.
Эми ошол 10 жылдан бери эле ушундай кагаздар, ушундай ответтер. ушундай ответтер. Балким тиги азыр президенттин 2021 жылы чыккан жер кодекстери боюнча мыйзамдары ылайык бекен? Документтештиргенге болот экен. Өзүңүз бир карап көрдүңүзбү? Ошол документтерди карап чыктык. Ошо бизге немеси чечими керек болуп жатат. Кайрылып уже бүт жака кайрылып, айланып кетип, бийлик өкүлдөрүнө кайрылып жатабыз. Эч кандай маянап чыккан жок. Мыйзамдуу түрүндө чечкенге аракет кылып атабыз, бирок чечими чыкпай жатат. Ошо чечими чыгып берсе, бизге жакшы болот эле ушул жерибизге үй салып, балдарды туруктуу тарбиялаганга. Азыркы учурда мен ата энемдин үйүндө туруп атам. Бир тууган байкем бар, ошол байкемдин жанында жашап атам азыр. Неме азыркы учурда мурун квартирада турчумун. Квартиранын акчасын төлөй албай калганына пайдалуу мүмкүнчүлүгүм жетпей калганына байланыштуу ата энем менен азыр бирге туруп жатам улуу байкемдин жанында. Ошол кыска кайрылууңузду жолдоп койсоңуз, мен жыйынтыктап жатам. Мен жыйынтыктап жатам. Бийлик өкүлдөрүнө, Садыр Жапаров, Канчыбек Ташиевичтерге кайрылат элем. Ушул жер маселеси мага мыйзамдуу түрдө чечип бериңиздерчи. Ошо решениясын ала албай жатабыз, чечимин. Ошо чечимин алсак, мыйзамдуу түрдө мыйзам кылмышка тартылбай, мыйзамдуу түрүндө ушул жердин маселесин чечип, кызыл китебин колуна алсам дейм. Кызыл китепти мыйзамдуу түрдө колуңузга алсаңыз деп Колума алып, ошол жерге балдарымды пропискага тургузушум керек болуп жатат. Азыркы тапта балдардын пропискасы жок болуп атат. Демек тууган уруңуз сиз ажырашып келген соң ал жака үй салып беребиз деп убада кылды. Тууган уруктарым, бүт туугандарым баары жардам берип, быйыл ушул 2026-жылы ушул жердин маселеси чечилип калса, буюрса ошо куюлган фундаментке үй салсакпы деген аракетибиз бар да. Сиз ал жер чоң ата, чоң энеңизден калган жер экен. Чоң атам Ахматов Казыгул, чоң апам Ахматова Сатипадан калган жер. Ошо мага как мурагер катары мага ошол жерди дарственный кылып өткөрүп беришкен да. Ошонун документин бербеди. Ошонун документи чечилип берилбей жатат. Бирок сиздин чоң ата, чоң энеңизден тиги ошо үйдүн кызыл китеби кимдин намында азыркы учурда? Азыркы учурда ал жагы дагы бизде эме болуп атат да. Бүтпөй жатат. Бизде кайрылып, ал чоң апамдын намында болчу да. Чоң апаңыз барбы азыр? Чоң апам өтүп кеткен. Кара кагазы менен балдарына оформить этип койсо болот каны? Ошол маалда биз бүтүрө албай калганбыз да ошону. Анткени документти бизде ал учурда да 2007-жылы чоң апабыз өтүп кеткен. Ошо биз как дарственный кылып, неберелерине калтырып кетмек болчу ошол маалда. Ошондон бери биз аракет кылып, эч кандай маянап чыккан жок. Ошо документтерибиз ошо жок болуп атат. Ошо биз бийлик өкүлдөрүнө кайрылат элек, ошо маселени карап чечип берсе жакшы болот эле да. Жок, 10 жылдан бери ошо жердин маселеси боюнча биз арыз жазып, айыл өкмөтүнө, акимге бүт жака жазып, эч кандай жыйынтык чыкпай аткандан биз сиздерге кайрылып жатабыз. Видео аркылуу кайрылайын. Видео аркылуу кайрылып жатам. Ушул жер маселесин бир тараптуу чечип бериңиздерчи, ушул кызыл китепти бүтүрүп балдарымды пропискага койгонго.